Мен азыр жакында эле ачылган Алтын Така деген мал базардын ичиндеги Чүйгүн эт павильонунун жанында турам. Ош базарындагы этти дүңүнөн саткан жай Алтын Така базарынын ичиндеги Чүйгүн эт павильонуна көчүп келгени соода кызуу жүрүүдө. Эт сатуучу жайда иш түнкү саат 3'те башталат. Сатуучулардын айтымында бүгүн соода күндөгүдөн жакшы болду. Эң негизгиси кардарлар этти ортомчусуз сатып алышат. Бул жакка иштеп атканыбызга 1 айга жетейин деп калды буюрса. Шарттары жакшы, баардык шарттары бар. Бул жагы мурун Ош базарда кандай иштесек бул жакта деле ошондой иш болот. Эртең менен келип заказ кылсаңыздар болот, оптом, только оптом бул жакта. Биздин эттер 620 сомдон бардык ветериналдык көзөмөлдөн өткөн. Биздин койлор ушул жактан союлуп берет. Бул жай ветеринардык санитардык талапка толук жооп берет. Бул жерде бизде түнкүсүн жалаң оптом эт сатылат. Свежий, жаңы бияктан бойнядан союлуп, сыра түзмө бияка алып келип, ушактан союлуп, ошондон сатылат. Баасы өтө арзан. Бул эт сатуучу жайда ветеринардык лаборатория, карантиндик эт сактоочу жай, муздаткыч жана башка кызмат көрсөтүүчү бөлмөлөр бар. Эт базарында биздин ветеринардык адистер иш алып барат. Ушу тамак аш коопсуздугуна байланыштуу бизде ушул жерден ишкерлер этин алып келгенден баштап ушу коштоочу бөлүгүн теңшерип, эттин өңү түсүн карап, андан тышкары бияка келип коштоочу бөлүгүн базага каттап, базадан каттагандан кийин өзүнүн уруксат печаттары менен нөрлөрүн базып, анан сатууга уруксат берилет. Ошондой эле бул жакта ар бир мал базарга келип, союлуп, сатууга чыкканга чейинки процесс ветеринардын көзөмөлүндө. Бул жер биздин бойня бүт заманбап шарттарды тең түзүлгөн бияка лабораториябыз бар. Бүт ветеринардык санитардык көзөмөлдөн өтөт. Ар бир кой, тушаларды, эттер бар көзөмөлдөн өтүп анан оптовый павильонго кетет. Ушул жерден күмөн болгон эттерди алдын ала жугуш тоорлары чыгып кетпеш үчүн ушул жерден текшерилгенден кийин гана ушу эт базарында сатууга уруксат берилет. Бул келген малдын эти тазабы же оорулуу деп текшерип атабыз да. Эгер таза малдын эти болсо, бул мисалы үчүн 2 миллиграмм вытяжка эттин согун алып, ага деген бензидин, ошондой эле 2 капля сернокислый мед кошобуз. Ошондо балтыбайт эткенде жакшылап аралаштырабыз. Эгер аралашканда мунун свети өзгөрбөсө, ошол боюнча турса, эт оорулуу, бул свет өзгөрдү, значит бул таза малдын эти. Андан тышкары арзан баада эт сатып алууну каалагандар үчүн атайын социалдык аянчы да уюштурулган. Социальный баада таза адал эт деген дүкөнүбүз ачылган. 5-6 айдан бери иштеп жатабыз. Азыркы учурда Бишкекке салыштырмалуу бизде эттин баалары аябай эле арзан. Анда эттин баалары менен ичинен сиздерге кененирээк маалымат берип коелу. Бизден ушу туша менен алсаңыздар болот, розницада алсаңыздар болот. Жылкынын эти болсо 580ден 620 сомго чейин. Жылкынын эти 650ден 700 сомго чейин. Баардык эттер 700 сомдон ары ашпайт. Коюлордуку болсо 600 сомдон 700 сомго чейин. Баардыгы санитардык талаптарга ээ. Биринчи малды союлар алдында текшерилет. Текшерүүдөн өткөндөн кийин канын текшеребиз. Адал жолунда союлуп, ушундай печаттары менен магазинге киргизилет.